Бизге эл аралап, эл менен болгону, элдин үнүн уккан президент керек деп ак эткенден так эттик эле. Буга чейинки шайланган президенттер дагы, президенттерди кой, талапкерлер дагы карапайым элден кеңкейип, жийиркенип турганын байкачу элек. Талапкер болуп келсе да алыстан гана суктанганыбыз суктанып, жаман көргөнүбүз жаман көрүп туруп берчү элек. Туурабы? Азыркыдай Садыр Жапаровду айылдын эли, карапайым апалары баса калып эки бетинен өөп, колунан тартып, өзүн каратып алып батасын берип, "Ай, Садыр балам, бери кара" деп арманын, көйгөйүн айтмак түгүл андай жыйынга жолой да алчу эмес эле да, сөз да берилчү эмес. Же калп айтамбы? Бардык чогулган жыйындар атайын даярдалып, дежурный апалар, дежурный аталар сүйлөчү да, калп эле кол чаап ичтеринен "Бириң өлүп, бириң кал" деп баса беришчү эле да, туурабы? Мына азыркы учурда Садыр Жапаров бир аптадан бери региондон регионго өтүп, күнүнө 2ден жыйынга катышып, 100дөн ашык суроолорго, 50дөн ашык көйгөйдү угуп, элдин ыйын көрүп, муун угуп, баарына мээрим менен токтоо сабырдуу гана жооп берип, активдүү агитация жүргүзөт. Түрмөдөн далай кордукту көргөнү аз келгенсип, эми гана боштондукка чыкса, өлкөдөгү кыйын кырдаалды мойнуна артып салдык. Садыр эле Садыр деп аянтты жаңыртып жатып, ким? Ооба, биз эл, карапайым эл. Ошол төңкөрүштөн кийин кырдаал. Эстегим келбейт. Жарандык согушка бараткан элди кайрып толкутпай тынчытып, аны менен бирге экономикалык кризис, саясий согуш, кыйынсынып ар бир кадамын сындаган эскилер, ички душман, элдин нааразычылыктары, пандемия, чек ара ызычуусу, тышкы душман, бизди теңине албай тетири караган коңшу өлкөлөр. Деги койчу, баарын жөнгө салып турукташтырып туруп эле, кайра дароо президенттик ат салышууга да активдүү киришип кеткен ушул Садыр Жапаров кыйын эмей, анан ким кыйын? Айткылачы. Азырда ошончо элдин көйгөйүн угуп, суукта тикесинен тик туруп, эл кыдырганы аз келгенсип, соц тармактагы баракчаларында жеке өзү көзөмөлдөп, ара чолодо баракчаларынан кайбир обу жок каралоолорго жооп калтырып да жетишип жатат. Эми ал пикир жоопторунда шап баса калып, кайра өзүнүн башына муш кылып жатабыз. Үтүр чекит техникалык катасына чейин изилдеп, ал тургай ар бир сөзүн тетири чечмелеп, жок, ага да көңүл бурбай сабырдуу бир калыбынан жазбайт десеңер Садыр Жапаров. Башка бири болгондо жүрөгү кармап же кан басымы көтөрүлүп, эчак ооруканага тез жардам менен кетет беле? Ооба, кетет эле. Бири да чыдабайт эле мынчалык оор сыноого. Бая бир агай айтты эле, Садыр Жапаровдун энергиясы бир башкача деп. Жанына чарчап барсаң дагы аны менен сүйлөшүп чыкканда кадимкидей бир башкача энергия алып, позитив менен чыгасың деп, таң калам деп. Чыны ошондой энергиясы күчтүү адам экен. А силер билесиңерби, мындай энергия ар бир эле адамда боло бербейт. Трампты жана Кийосакини айтышат. Жанына барсаң бир күчтүү энергия байкайсың. Дайым шайдоот, ыкчам позитивдүү энергия уруп турат деп. Мен да байкадым Садыр Жапаровдон ушундай күчтүү энергия толкунун. Баса Садырдын сырдуу чайы деп да жүрүшпөйбү? Тамашы какшыгына аралаштырып, кеп чайда эмес, кеп Садыр Жапаровдун энергиясында. Курулай жамандап жаткандар жанына 5 мүнөт олтуруп, сөзүн угуп, көзүнө тике карап көрсөңөр түшүнөт элеңер. Тазалыгындагы, актыгындагы кошоматчылар башкарат, Садырдын түбүнө жетет, бу жетет дегениңер болбогон куру кеп. Чынын айтканда ал жөн эле силердин божомолуңар. Жашырганда эмне? Садыр Жапаровдун баскан саясий жолун калган 17 талапкер биригип басса да, азыркы маарага жетпей сулайт эле. Эң эле өкүнүчтүүсү ушул чындыкты көрүп туруп, көрмөксүн, билип туруп билмексен каралап жатканыңар. Садыр Жапаровду токолдун баласындай эле сөз менен, сын менен кодулап жатасыңар азыр. Кудай буйруп президент болуп калса, 1-2 жыл өтпөй сөзүңөрдү кайра алып, көрсө жамандап жаңылыптырбыз да дейсиңер го. Ал эми далай ашууну жылаң айлак колдоосуз жалгыз ашкан Садыр Жапаров азыр элдин колдоосунда туруп, анча-мынча каралоо менен жамандоого жыгылат беле? Жыгылбайт да. Бардык каралоо аракеттер текке кетүүдө, чын-чынында, деп жазат Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Орозайым Нарматова Сыймык Жапакеевден кечирим сурады. Бул тууралуу Орозайым өзүнүн жеке баракчасындагы түз эфир учурунда билдирди.
азыркылар тарабынан чоң казакты четке сүрүп салуу аракеттери болуп жатыптыр. Жок, алардын мээнети көп. Мен биринчи Сыймык Жапыкеев бийлеп манас жок деп чыкканда урушуп кеткем. Бирок кийин кечирим сураган. Азыр мен ошол сөздөрүм үчүн кечирим сурайм. Азыркы бийликтин келишине алардын салымы чоң, деди ал. Булак коом чекит пресс. Белгилүү казак ырчысы Димаш Кудайбергенов өзүн кыргыз уруусунан экенин айтты. Бул тууралуу ал журналисттерге берген маегинде билдирген. Бизде казактарда уруу деген түшүнүк бар. Менин уруум кыргыз, дейт ал. Ошондой эле ал Кыргызстан менен Казакстан окшош экендигин айткан. Булак Барс Медиа. БШК талапкерлерге ООЗ-2 эскертүү берди. Аларга белеки аргымактар сунушталган. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу 22 декабрда президенттикке талапкерлердин үгүт тартибин бузуу фактылары боюнча жыйын курду. Жумушчу топ талапкерлер Садыр Жапаров, Адахан Мадумаров, Аймен Касенов жана Курсан Асановго тулпар мингизилгендиги тууралуу маалыматты карады. Садыр Жапаровдун ыйгарым укуктуу өкүлү жыйында белек катары тартууланган аргымакты талапкер албаганын болгону, аны минип андан соң ээсине кайра кайтарып бергенин билдирди. Мадумаровдун өкүлү президенттикке талапкер белектен баш тартканы тууралуу видео тасма көрсөткөн. Аймен Касеновдун өкүлүнүн айтымында тулпар талапкердин атасына таандык, ал далил катары документтерди көрсөткөн. Дагы бир талапкер Курсан Асановдун өкүлү. Асанов жылкыны белекке албаганын болгону сүрөткө тартуу учурунда мингенин билдирди. Буга байланыштуу жумушчу топтун мүчөлөрү 2 сунуш киргизишти. Үгүт эрежелери бузулган үчүн штраф же ООЗ-2 эскертүү берүү. Добуштардын көпчүлүгү менен эскертүү берүү чечими чыкты деп айтып беришти БШКдан. Буга чейин бир катар ЖММКлар президенттикке талапкерлерге тулпар мингизиле баштаганын жазышкан. Ал эми БШК ошол учурдан тартып эле талапкерлерге колдоо көрсөтүүнү каалагандар бир гана шайлоо фондуна жардам катары акча которсо болоорун эскерткен болчу. Булак Клоп, Чекит Азия. Оразайым Нарматова. 2016 жылы мен Садыр Жапаровдун 50-60 киши мекендештерибиз менен жолугушуусун уюштурган болчумун. Ошондо Жапаров Темир Сариев жөнүндө айткан. Сариев мамлекеттик чыккынчы, Кумтөрдөн 3 тонна алтын алып коюп, денонсация иштерин өкмөт башчысы катары токтотуп койгон деп. Эми азыр болсо ошол эле Сариевди Садыр Жапаров жетим тоонун иш-чараларын жүргүзгөнгө жетекчи кылып дайындап жатат. Бул Садыр Жапаровдун жалганчы экенин билдирет. Өмүрбек Суаналиев, генерал. 2010 жылы Текебаев элге парламенттик башкарууну убада кылгандан кийин ошондой конституция жазыш керек эле. Ал иш жүзүндө президентти күчтөндүрүп койду. Эгер Садыр Жапаровго бийлик эле керек болуп, жоопкерчиликтен качса, бүгүнкү иштеп жаткан Текебаевдин конституциясы ошого аябай дал келмек. Анткени өлкөдөгү чечимдердин баарын президент кабыл алат. Мурун Атамбаев чеччү, кийин Жээнбеков чеччү. Муну элдин баары билет. Бирок алар жоопкерчиликти өздөрүнө алчу эмес, өкмөткө түртүп салчу. Өкмөт менен парламент болсо президенттердин кол баласындай болуп калды, деп билдирди Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчысынын экс-орун басары генерал Өмүрбек Суаналиев. Садыр Жапаров чечимди президент кабыл алса, жоопкерчиликти да президент алсын деп жатат. Жапаров эл аны президент кылып шайлаарына көзү жетип турат. Ал тургай референдумда эл президенттик башкарууну тандай турганын да билет. Анткени биз 2010 жылдан бери парламентаризмдин эң жаман жактарын көрдүк. Бисмилла дегенде эле бул конституция 2010 жылы туура эмес кабыл алынып калган. Биринчиден, убактылуу өкмөт конституциянын долбоорун элден сурабай декрет менен киргизген. Анан ошто чоң тополоң болуп, кан төгүлүп жатканда референдум өткөрүп кабыл алышты. Ошондуктан эл муну өзүнө сиңире албай койду. Ошол 2010 жыл менен Ошто облустук милициянын начальниги болчумун. Мындай мыйзам бузуучулукка каршы протест жасап, кызматымды таштап кетип калгам. Экинчиден, убактылуу өкмөт элге парламенттик системаны убада кылгандан кийин Текебаев конституцияны да парламенттик системага ылайыктап жазыш керек эле. Текебаев эмне кылып жатат? Хаят мейманканасында олтуруп алып, конституциялык кеңешме түзүп иштеп жатат. Бирок парламенттик система деп убада кылгандан кийин конституцияда президенттин бийлигин чектеп коюу керек эле. Бирок Текебаев убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө устукан таратып, биринчиден Роза Отунбаевага аябагандай чоң пенсия жана экс-президент деген статус болот деп, 1,5 жылдык өткөөл мезгилдин президенти деген кызматты киргизип жатат. Экинчиден, өзүнчө спикерлик кызматты ылайыктап, Атамбаевге президенттик кызматты тартуулап, конституция жазып жатат. Атамбаевди таарынпаш үчүн президентке да чоң полномочия берип койду. Ген прокурор менен УКМКны сотторду президентке берип салды.
Мына ошондуктан парламент менен президенттин ортосунда кызыкчылыктар кагылышы чыгып, бийликтин балансы бузулуп, бүгүнкү конституция иштебей калды. Парламенттик система орногон жок. Парламенттик системада бардык маселелерди парламент менен өкмөт эле чечет. Текебаевдин конституциясы чала жазылып калгандыктан кайра эле президент чечим кабыл алды. Бирок жоопкерчилик жок. Садыр Жапаров ушуну оңдойм деп жатат, деди генерал Субаналиев. Булак Кыргыз Today Чекит.org.